Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Нурдан Кемелович, чындыгында сиз келгенден бери курулуш тармагында бир топ алгылыктуу реформалар болду. Ошондуктан ишиңизге ийгилик болсун. Андан кийин ушул жогоруда кесиптештерим аябай туура нерсени белгилеп айтып кетишти да. Билим берүү министрлиги менен ошол финансы министрлиги менен Госстрой биргеликте ошо комплекстүү түрдө багы акча каражатын үнөмдүү, эффективдүү пайдаланыш үчүн ошо бирдиктүү анализиңиздер болсо, ошо бир азыр Москвадан буюрса алып келебиз деп атабыз система. Эгер буюрса ошо ишке ашып калса, мен ойлойм, ошол элибиз үчүн дагы бир топ жакшы болмок. Андан кийин урматтуу ошо Бекжан Төрөбаевич, мен мурунку комитетте сурадым эле, сиздер тарабынан ошо жазы түрүндө маалымат келип түшкөн. 25-жылы ушул биздин Кара Суу районубуздагы капиталдык ремонттон өтчү мектептерди бердиңиздер. Бүгүн ушул сиздер берген сунуш кандай бир рекомендательный характерде эле болуп атабы, же болбосо бул нерселер сөзсүз түрдө ишке ашабы, силер берген каттагы маалыматтарчы? Биз берген сунушту МАМ курулуш менен биргелешип жумуш алып барабыз. Ошол тизменин ичинде эң негизгисин биз биринчи катар койгонду дагы талкуулайбыз. Анан быйылкы жылга ошол бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө карата ошол тизмеден акыркылары анан бекитилет да. Азырынча бекий турабы? Жок, бекийлик. Мен анда айта кетейин, бул жерде көбүнчөсү бардыгы баягы эскилиги жетип, кайрадан бир капиталдык ремонтко талап кылган мектептерде буларчы. Себеби жылуулук системасында жетишпеген мүчүлүктөр бар. Эми бүгүн мына Кудайга шүгүр, мамлекетибизде мына казынабыз толуп, бир топ баягы бюджетибиз жетиштүү деңгээлде болгондуктан, ошол эми жаңы мектеп салып бере албасак да, ушуларды киргизип берсеңиздер, баягы капиталдык ремонт иштерин баягы токтотпостон эле ошол тизмеге кирген мектептерди, бул эми сиздерге өзүңүздөр барып көрүп, өзүңүздөр менен анан киргизсеңиздер да, буну сунуштардын негизинде турабы. Райондук билим берүү бөлүмүнөн, депутаттардан келген каттардын негизинде сиздер ошол тизмеге киргизсеңиздер турабы? Туура. Ошону Алтынбек Мусажанович, ошо капиталдык беренесине киргизип берсеңиз, бул жерде айтып атап кетейин. Ошо Кенжекул айылындагы номер 21 Турсунбай Юнусов мектеби, бул дагы аябай крышасы дагы, полдору дагы, айнектери дагы баягы жыгач дагы делечи, бүгүнкү күндө алмаша элекчи. Ошол менен эле чогуу мына азыркы Кумарык, мурунку ошо Большевик айылында номер 73 Токтогул мектеби бар. Булар эми 70-жылкы салынган мектептер да. Бүгүн жылуулук системасы жакшы дебейт, баягы ашканасы жок. Ушуларды киргизип бересиздерби буюрса? Илимбек Кубанычбекович, биз негизинен капиталдык салымдар боюнча бул капиталдык курулушка багытталышы керек да, өзү акча каражат. Анан эми арасында капиталдык ремонтко аябай муктаж болгон чоң объектилердин капиталдык ремонтторун карап берип атабыз. Анан кээ бир учурларда жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү дагы башка каржы булактарынын эсебинен капиталдык ремонт жүргүзсө боло турган объектилер бар да. Ошондуктан биз мүмкүнчүлүккө жараша сиздердин сунуштарды карап чыгабыз. Анын ичинен баягы жеңилирээк ремонт боло тургандарын может жергиликтүү бийлик өзүнүн каржы булактарынын эсебинен кылабы, же болбосо дагы башка каржы булактарды карап чыгабы. Аны биз биргеликте Минабраз менен, Госстрой менен дагы карап чыгабыз. Эми аябай муктаж болуп аткан объектилерди сөзсүз түрдө карап чыгабыз. Эми билесиз, жергиликтүү бюджетте бүгүн көпчүлүк айылдарыбыз дотацияда турат. Же болбосо бюджетте болгон чакта дагы 60-70% бул защищенный статьялар, билесиз. Андан кийин башка ошол толтура бир айыл өкмөттө 10 айыл болсо, мисалы 20-30 миллион калган болсо, аны 3-4 миллиондон бөлүп отуруп, ал жерде да депутаттар бар да, ар бир өзүнүн айылына тартканчы. Жок, ал жерде мисалы үчүн түрткү берүүчү грант аркылуу кылса да боло турган объектилер бар да.
Эми Ошого окшогон мааниде айтып атам да, эми башка каржы булактарында дагы проекттер бар, ошолорду карап чыгыш керек да, баягы башка инвестициялардан эсебинен дегендей. түлкү берүүчү эми бул 5 миллионго чейин турабы бүгүн? Ооба. 5 миллионго мисалы крышасы жабылып бүтпөшү мүмкүн, же айнек терезеси алмашпашы мүмкүн да. Эми бул айтайын дегеним, ошол эле мамлекеттик зданиялар булар баардыгычы. Бүгүн биз капремонтту жасасак, эртең биз аны башынан ат нулян жаңы мектеп салышыбыз керек болот да, бир строительный норма менен деле карасакчы. Ошондуктан бул необходимость бар да, буларды жасаш керек баарынча. Жок, аны Госстройдун специалисттеринин сунуштарында карап чыгабыз да, эми аны биз каржылоо Азыр сиздер анда специалисттер карап, анан бизге сунуш берсе, биргеликте карап чыгабыз да алардын баарын. азыр анда тизмени бектерден мурда Госстрой барып бүт аймак боюнча көрүп келеби ушул баягы мектептерди? Жок, жерлерде ар бир министрликтин өкүлдөрү же болбосо специалисттер бар да. УКСтун өкүлчүлүгү бар, мисалы үчүн биздин өзүбүздүн райфин отделдин жумушчулары бар. Алар дагы айыл өкмөттөр менен биргеликте иш алып барат да. Жок, Канчалык деңгээлде муктаждыгын биз сөзсүз түрдө анализ жасап туруп, андан кийин перечинге киргизебиз да. Азыр сиз айтып атасыз туура, иш жүзүндө ошондойбу? Барышабы? Барып көрүшөбү? Ооба. Жергиликтүү бийлик иштеп атпайбы? Ошол айыл өкмөттөр берет да сунуштарын райфин отделдерге алып келет да. Ошол стим гранты деле ошентип жатып атпайбы? Ошол сыяктуу эле биз азыр ар бир райфин отдел менен биздин атайын бир бөлүмүбүз чогуу иш алып барат. Биз ошолордун жыйынтыгында анализ жасап туруп, анан кийин сунушту Уруксат берсеңиздер, эми бул нерсени эми пока бир системага келтирмейинче мындай суроолор боло берет. Бирок ошого жараша мен айта кетет элем, биз жакын арада муну бир системализацияга алып келебиз. Нурдан Кеменович, анан дагы бир сунуш этинде мына Жылгелди айылы бар, Ала Тоо айыл өкмөтүндөчү. Ал жерде ошо эгемендүүлүктү алгандан бери атайын бала бакчага деп туруп бир дагы здание сала элек. Биз Козбек Кошаличке дагы буну кат түрүндө бердик. Алмаз Кушбековичке сизге дагы берип атабыз мына бүгүн. Ушул бүгүн мына тилекке каршы мына билим берүү тармагынан дагы биринчи орун басар Бекжан Төрөбаевич отурат. 30% мына бала бакча менен обеспечение болуп атат. Жакында эле сиз менен Кара Сууда чогуу болдук, Адилбек Алишевич мененчи. Ошон үчүн ушул бар бала бакча бар жерлер жакшы, эми жок жерлерге бүгүн баягы жеке үйлөрдө же болбосо бир зданияны арендага алып отурушат да. Ошондон экөөнү айтайын, мына Жылгелди айылында Агулак бала бакчасы, анан кийин Кенжекул айылында Наристе Нуру деген бала бакча бар. Мына мен азыр сметасы жасалды, экспертизадан дагы өттү, 79 миллион сомдук 100 орунду бала бакча бар. Азыр сизге беребиз. Ушуларды өзгөчө бир карап берсеңиздер, бир приоритет багыт катарычы. İşinizге ийгилик болсун. Чоң рахмат.